Басқан жол. Талант. Эмгек. Ааламды камтыган чоң өнөр муштумдай жүрөктө сакталат. Кубаныч жана кайгысы, ачуусу менен таттуусу, жемиши жана жеңиши. Күн чубак. Иш күндөрү саат 12-ден 13-кө чейин Кыргыз радиосунда. Кыргыз радиосу уктурууларын улантат. Урматтуу радио каармандар, эми күн чубак деп аталган түз байланыштагы уктуруубузга кулак төшөңүздөр. Уктурууну алып барып жаткан мен Жаңылай Алиева, ал эми режиссердук кызматта аткарылып жаткан кесиптешим Райгүл Орозова, Facebook социалдык тармагындагы көрүүчүлөргө көпүрө болуп жаткан кесиптешимдин аты жөнү болсо Адилет Артыкбеков. Урматтуу радио каармандар, бүгүн улуттук басма сөз жана маалымат күнү. 1924-жылы дал ушул күнү туңгуч кыргыз тилдүү Эркин Тоо гезити басылып чыккан экен. Андыктан бул дата жалпыга маалымдоо каражаттарынын, радио жана теле берүүнүн, деги эле басмакананын бардык кызматкерлеринин кесиптик майрамы катары белгиленип келет. Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен куттуктап өтөлү. Эми урматтуу радио каармандар, түз эфирдеги баарлашуубузду баштайлык. Бүгүн дагы бизде чакырылган сый конокторубуз бар. Журтубузга тиешелүү музыкалык аспаптарды аздектеген, аздектеп эле калбай аларды ийине жеткире аткара билген, керек болсо чет жерге чейин алып чыгып таанытып жүргөн мырзаларыбыз Эмиль Шен уулу жана Шеркул Шерик уулу келип отурат. Биз жигиттер менен кыргыздын музыкасы, музыкалык аспаптары, кыргыздын музыкалык аспаптарынын коомчулуктун кабыл алышы, алардын жасалыш тарыхы туурасында сөз кылабыз. Андыктан урматтуу радио каармандар, биз менен бирге болуңуздар. Эгерде биздин жигиттерибизге жакшынакай кабыл тилектериңиздер, оюңуздар, сунуштарыңыздар болсо 0312 39 16 10 жана 0705 65 66 10 телефондоруна чалып, өзүңүздөрдүн арнооңуздарды айтсаңыздар болот. Эми жигиттер, сөз тизгинин колго алып, өзүңөрдү тааныштыра отуруңуздар. Оң тарабымда отурган Эмилден сөз баштайлык. Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыздар, кандай жүрөсүздөр? Рахмат, жакшы, абдан сонун. Биринчиден сиздерди куттуктайбыз байрамыңыздар менен. Рахмат. Мындан тышкары жалпы кыргыз журтун октябрь революция күнү куттуктайбыз ушул менен. Рахмат, жигит болгондон кийин бул жагындагы сөзсүз ала жүрүш керек элдин майрамдарын, элдин ичинде болгондон кийин. Биз чакылкөз ошол быйыл эле улуттук консерваторияны аяктадык. Комуз бөлүмүндө Намазбек Нуралиев аттуу залкар комузчунун классында аяктадык. Намазбек агайдан аяктан турасыздарбы? Анда сиздер адис эле музыканттар, комузчулар турбайсыздарбы? Намазбек Нуралиев агайдын таалимин алган, тарбиясын алган жигиттер чыгармачылыгы такыр башкача болсо керек, менин элестөөмдө. Кандай ойлойсуздар? Аракеттебиз, аракет кылып жүрөбүз, дагы деле үйрөнүп, дагы деле машыгып. Канча жашыңардан музыкага аралашып калдыңар? Мен 7 жашыман баштап чырттым. Комузду башында өзүмдүн атаман үйрөнгөм. Андан кийин залкар комузчу Нурак Абдрахмановдо сабак алдым 5 жылдай. Андан кийин консерваторияда Руслан Жумабаевдо сабак алдым. Кыргызга аттын кашкасындай таанымал адис музыканттардан шакирт турбайсызбы? Бул жагынан абдан бактылуумун деп эсептейм өзүмдү. Буга кошумча биздин өнөр ээлерибиз болуп турган Гүлзат Байзакова эжекебиз менен Ишенбек Календеров агайдын уулу болосуз, Ооба. Демек баягы тамырыңызда жүгүрүп турган талант, тамырыңызда жүгүрүп турган өнөр сизди баары бир кое бербептир да. Албетте. Сиз да өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз. Ошол эмне айтып өткөндөй, мен ошо чогуу бүттүк быйыл консерваторияны. Ага чейин дагы Мурат Күнүкеев атындагы окуу жайды аяктагам. Ал жактан кыргыз таанган сыймыгы болгон ошо Нурланбек Нышанов деген агайыбызды окугам, чогорку класс боюнча. Анан аяктаган соң консерваторияга комуз бөлүмүнө ошо Намазбек Нуралиевди окудум. Айта кетишим, дагы Раматылык Руслан Жумабаевден да сабак алып калдым. Биринчи, экинчи курсунда. Ана киши каза болуп калып, Намазбек агайдан улантым окуумду. Бир көргөн көзгө толомдуу жигиттерсиңер да, экөөңөр тең бой десе бой, ой десе ой, азыркы заманбап мүнөздөгү эле кадимки кыргыздын жигиттерисиңер. Бирок силерди карап отуруп, ошо кыргыздын нукура аспаптарын колуна көтөрүп, анан чертип жүргөнүңөргө баа бербей коюуга болбойт экен. Кантип кызыгып калдыңыз? Биздики мындай, менин да ата энем музыканттардан болот. Атам Мырсалиев Шерик Эшенкулович деген инсан. Ал кылгыякчы өзү, комуз чертет. Камбаркан ансамблинде ойноп келет, баягы түзүлгөндөн бери иштеп келет ошол жакта. Учурда мен дагы ушул жакта иштеп атам. Камбарканда. Камбаркан ансамблинде.
эмгектенип келебиз. Филармонияда Токтогул Саткалов атындагы. Жакшы. Ошо атамдын баягы ошо атамдан өткөн Кандан өткөн? Деле ошо кичинекей кезиптен аталарыбыз чогуу иштеп, чогуу ошол камбарканда эмгектенип жүрүшүп, анан чогуу бир жерден үй алышып, анан чогуу өскөнбүз да. Музыка менен анан бири-бирибиз менен эле ушинтип чогуу жүрүп эле дос болуп жүрүп, анан музыкада дагы дос болуп. Негизи эле ушу адис музыкант, кесипкөй музыкант болуш үчүн канча жылдык эмгек, канча жылдык билим алуу керек? Адис музыкант болуу үчүн чынында аябай көп да. Мисалы үчүн Эмил Күрүнкеевке чейин Шубин мектебин окуду 7 жыл. 7 жыл мектепте окуп, анан 4 жыл училищеде окуду, анан 5 жыл консерватория. Санап келсең 14-15 жыл окуду. Бирок музыканын деле чеги болбойт да. Окуп эле жүрүш керек, окуп эле жүрүш керек. Эч качан болбойт да музыканын чеги. Баягы адам машыгып турбаса, колу катып калат, кандайдыр бир демдери жетпей калат деген сөздүн чындыгы барбы? Чындыгы бар. Негизи эле могу күү дүйнөсүндө улам бир күйрөнгөн сайын өзүңө жаңы нерсе ачыла берет да. Бул нерсе түгөнбөйт деп ойлойм, кары канча изденип жүрүп. Жакшы нерсени айтып кеттиңиз. Маселен, эмне ачыла берет? Бир күнүн мисалында айтып берсеңиз да. Мисалы үчүн жаңы үйрөнгөндө кайсы күн айтсак? Мисалы күнүн тереңдиги, күнүн кайрыктарынан, кайрыктар алмашуусу жагынан улам жаңы үйрөнгөн сайын өзүңө тажрыйба топтой бересиң негизи элечи. Анан мындай таанымы дагы өзгөрө берет болсо керек. Анткени гүлдөр бекеринен жаралып калган эмес да. Анын сөзсүз тарыхы бар, Тарыхы бар. Анан мисалы үчүн азыр биз жашпыз да. Биз жаш болуп, баягы күч толуп турган кез, биз черткен балким мындай жаштыктын эмеси менен чертип аткан болобуз да. Бирок ошол эле учурда комузчулар 50дөн ашып 60ка баргычакты комуздун чертип келет да. Мисалы ошол эле күүлөр 15 жашында үйрөнгөн күүсүн 60 жашында чертсе, экөө айырмаланат да. Эми мындай балким колунун баягы каруусу кеткендиктен да болушу мүмкүн. Бирок күүнүн өзүнүн дагы ошол чертүүчү өзү көз карашы дагы өзгөрөт экен да. Дүйнө таанымы өзгөрөт болуш керек. Жашоого болгон. Чоңойгон сайын адамда салмак пайда болот экен да, уламчы бара-бара. Ошол жашоосуна карата улам өскөн сайын ошол эле күүң бир кача жетип каласың да, салмактуу болуп, терең түшүнүп каласың ошол күнүчү. Салыштырып өзүңөрдүн бир башыңардан өткөн нерсе барбы? Ошондо ушул черткен күүм ушундай эле, азыр мындай чертип калган турбаймбы деген окуялар болду беле? Чертпей эле мындай аны мындай машыгып ийгенден да эмес, сен өзүң күүнү түшүнгөнүң өсөт. Мисалы үчүн дүйнө таанымың өсөт. Мисалы үчүн да ошол жашоо шартка байланыштуу мындай жашоонун эмеси болосуң да. Мынтип айтканда мастери десеңиз, устаты. Ошол сыяктуу эле күү дагы ошентип эме болгон сайын, сен чертип берген сайын ошол эле күүнү уже сен башкача чертесиң. Жанагы актерлор айтат го, мен жаш кезимде буну пластика менен ойнодум элем, ал эми жашым өткөн сайын акыл менен ойлоп калдым деген нерсени айтып атасыз. Жакшы экен. Эми экөөңөрдү карап туруп бир жакшы кыргыздын күүсүн уккум келип атат. Кимиңер баштайсыңар, жигиттер? Илгертен намаз агайым айтып бергендей салт болчу экен. Комузчулар чогулуп отурганда ушундай күүнү ушу такмаза деген күүдөн башташчу экен да. Эмне себептен андан башташчу болду экен? Эки комузчу отуруп, мисалы үчүн бул жарыш сыяктуу болчу экен илгеринде. Алым салак айтышып, болсо экөө бири-биринин өнөрүн сынашып бири-биринчи. Ошол сыяктуу эмеде анан такмаза деп чертчү экен. Такмаза деген күүнүн эмеси мындай бири-бирине тийишип черткендей экен. Анан ушу Карамолдо Орозовдун варианты боюнча ошо такмазаны чертип берейин. Жакшы болот. Анда урматтуу радио каармандар, замандашыбыз комузчу Шеркул Шерик уулунан Такмаза аттуу күүнү угайлык.
Азаматсыз. Азаматсыз. Сиз үчүн кол чабуулар жаңырып жатат. Кулактан кирип ойдалган, жүрөктөн кирип ойдалган эң сонун чыгарма болду. Эми Шеркул айтсаңыз да, бул аспаптарды биздин коомузду ата бабаларыбыз эч кандай нотасыз эле чертишкен да. Уюткулуу улуу элибиздин кубанычы, кайгы муңу, арзуу сүйүүсү, эрдиги жана эркиндиги мына ушул биздин коомузубузда терең катылган. Кантип ойлойсуз, бул күйлөр бизге кантип жетти? Кантип азыр деле биз менен жашап, баягы жүрөгүбүздөн орун алып атат? Бул эми жөнөкөй эле устаттан шакиртке өтүп келген. Ушундай угуу жолу менен эле үйрөнүп комузчулар. Анткени баягы кыргыз болгондон кийин өзүбүздүн музыкалык аспаптарыбызды ала жүрүшүбүз керек да, туурабы? Анан илгерки баягы залкар адамдар ар кайсы жерге кыдырып жүргөн, эл кыдырып жүрүшүп, ошондо шакирттерди ошол жерден ала жүргөн экен деп койкубуз да. Ээрчитип Жүрүшкөн деп. Анан мурдагылардын залкарларын айтып атпайбызбы? Учурунда силер деле залкарлар болуп каласыңар да, эгерде ушул багытта кетсеңерчи, өзүңөрдү өстүрсөңөр, анан баягы шакирт топтосок деген, таптасак деген оюңар барбы? бар. Бул эми баягы көзмө көз отурган бир кыргыздын музыка өнөрүндөгү укмуш нерсе да, шакирт менен устаттыкчы. Силерде да ушундай ой болсо керек, сөзсүз. Сөзсүз. Албетте андай ойлор бар. Азыркы учурда деле биз эмгектенип келатабыз. Мен мисалы үчүн музыкалык мектепте да сабак берем, мугалим болуп иштейм. Жаш балдарга үйрөтөбүз комуздан. Бирок арасынан мындай менин жолумду жолдойм дегендер азырынча жок. Бирок келечекте ошолордун арасынан чыгат балким, мындай кызыккандай. Эми азыр комуз аябай өнүктү да бизде. Элдин көбү кызыгат комузга. Бирок бул мындай өзүм үчүн үйрөнөм дегендер көп да. Эми сиздер да ушинтип каякта иштеп, кандай кылып аракеттенип жүрөсүз? Мен азыр Кыргыз улуттук филармониясында Алы Туткучев деген эл эстебес тобунда иштеп жүрөм. Комузчу болуп, Комузчу болуп, андан тышкары Сарчакирт борборунда кыякчы болуп. Жакшы. Бир эле учурда бир нече аспапты ойнойт экенсиздер да, бул баягы кыйынчылык эмеспи же таланттуу адамдын колунан келе турчу эле ишпи? Бул нерсе бизге өзүбүзгө кызык да, бул нерсечи. Өзүбүз кызыгып, изилденип, улам бир аспаптан кийин башкасын үйрөнүп көрүп, биз дагы деле изилденип келаткан учур. Ушу кыргыздын эле музыкалык аспаптары менен чектелесиңерби же башка дүйнөлүк аспаптарга дагы аракет кылып кол салып атасыңарбы? Шубин мектебинде жана Куренкеевде мен виолончель аспабында ойногом, классикалык аспапта. Андан кийин ошол кылгыйга өтүп, кылгыяк, комуз, ошо кыргыздын аспаптарына көп азыр кызыгып жүргөн убагым. Шеркул башында айтып кетпеди, азыр комузчулар көп депчи. Ушундай комузчулардын көп учурунда өзүңөрдүн ордуңарды кантип таап атасыңар? Эми эл менен ошол чөйрөдө жүрөбүз да, биз деле иштеп жүрөбүз, эми аралашып эле ушундай эле баягы өздөрү чакырат көбүнчө. Мисалы биз азыр эми эле экөөбүз да бир ансамбль топ түзгөнбүз. Биздин баягы 5 киши эмгектенебиз. Ал жакта баарыбыз ошол музыкада чогуу окуп үйрөнгөндөр, анан баягы бир чогуу бир нерсе кылалы деп группа түзүп алганбыз. Эмне деген группа? Мурас деген тобубуз бар. Кыргыздын ушу нукура аспаптарынан түзүлгөн. Ал жакта баардык аспаптар бар, үйлөм аспаптарыбыздын түрлөрү бар. Урум аспаптарыбыз, комуз, кылгыяк, Эмилдин ошол жакта кылгыякты ойнойт, комузду ойнойт. Мен дагы үйлөм аспаптарды ойнойм. Анан комузду ойнойбуз. Баягы топ түздүңөр да, өзүңөр менен, замандаштарыңар менен, кесиптештериңер менен дегендей. Анан элден суроо талап бар бекен? Буну айтып жаткан себебим азыр биздин музыкалык багытыбыз эки ача жолго бараткандай да. Бирөө жеңил, бирөө болсо кадимки адистешкен. Суроо талап барбы элден? Суроо талап эми болот. Эки багыт негизи азыртан эле эмес, илгертен эле бар го дейм бул нерсе. Калктын калың катмары ошо кайсы жагына ойт? Азыркы учурда негизи элдин суроо талабы жеңил музыканы сурайт да бизденчи. Көбүнчө саундтректерди, атактуу чыгармаларды, ар кайсы элдердин ырларды кавер ойноп берсин сыяктуу. Негизи өзүбүз болсо ушуну бала кезден музыкада терең билим алгандыгыбыз үчүн бир аз ал нерсени ойногондон тартынабыз. Өзүбүз ошол адистик жагыбызды улантып, мындай музыканын терең изилдеп, каймактарын калкалгыбыз келет да негизичи. Анан менин оюмча дагы ушу улуттук өзөктү сөзсүз ала жүрүшү керек да. Эгерде силердей мыкты жакшынакай жигиттер алып жүрбөсө, баары эле жеңил жакка кете берсе, анда биздин келечегибиз кандай болуп калат? Мисалы үчүн мен азыр силерди карап отуруп, көзүм аябай сүйүнүп атат да.
кыргыздын баягы эр азамат жигиттери нукура биздин аспаптарды көтөрүп жүргөнү бул албетте өтө кубанычтуу нерсе да. Музыка деген чоң идеология да. Музыка менен бүтүндөй бир элдин табитин өстүрсө да болот, бүтүндөй бир элдин табитин өлтүрүп койсо да болот да. А силердин оюңар кандай? Жанагы эле суроого жооп окшойт. Азыркы айтып аткан кеңешке эле жооп айтат окшойсуңар. Биздин ошо улуттук аспаптарга жүргөн себебибиз негизи эле ошол кыргыз элибиздин духун, рухун өстүрүп, жаш балдарды Кыргыздын баягы түпкүлүгүн ала жүрүү максатыңар. Бизде телефон байланыш бар экен. Урматтуу радио каарман, саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Байрамыңар менен. Рахмат, чоң рахмат. Могу жигиттер колуңуз менен келип аябай терең билим алышыптыр. Өзүңүздү тааныштырып өтөбүзбү? Ким болосуз? Кайдан чалып атасыз? Атым Төлөн, мен Бишкектен чалып атам. Анан мен экем аябай чоң комузчу болгон да. Анан кичине кезимде көп эмелерин угуп калгам. Анан көп үйгө комузчулар да келчү эле. Анан ошол киши жанагы орустун күйлөрүн, кимдин күйлөрүн болсо дагы өзбектин күйлөрүн деле комузга салып чертип ушундай чертчү эле да. Таланттуу болгон, ар тараптуу. Сулук аябай күчтүү болгон да, жанагы тубаса талант деп коет. Анан божидар дейт, орусча болот. Угуп эле нотаны да билчү эмес, угуп эле тиги кайталап радиодон угабы, неден тамашакай киши болчу. Анан айылда жүргөндүктөн бияка келген жок да. Анан бул эмеси дагы картайып калган убагында Шартка байланыштуу келе албай шартка байланыштуу да. Анан эми могу жигиттерге мен мындай суроо. Мен көп ошо музыка тармагында көп мындай эме бар да, маалыматтар бар. Нурак Абдрахманов менен көп сүйлөшкөм, Асанбек Кыдырназаров менен да көп сүйлөшкөм, Назар Матов менен дагы. Анан өзүм Россияда окугам. Аякта бир жигит бар эле, орустардын военный оркестринде ойночу, бирок комуз менен 12 тилде ырдап чертчү. Ошону мен аябай сыймыктанчубуз. Эл таң калчу да. Анан эми бул жигиттер ушу анан Нурак Абдрахманов айтты эле, комузду өркүндөтүш керектигинде болгом. Анан 4 кыл комузу бар экен, ошону мен чертип берген. Анан бир 6 кыл комуз жазайын деп атам. Анан да ушундай деп пландар бар экен. Анан айсында өтүп кетпеди болот. Анан билбейм, ага кишинин пландары жакшы эле болчу. Анан жанагы комузчулардын ансамблин түзөм, только комузду ойнойбуз. Төлөн агай, балдар жигиттерге суроо узатасызбы? Анан ушул жигиттер ошол бир комузчулар ансамблин түзүп, анан жанагы орустарда гитаранын түрлөрү бар. Бас гитара, там ритм гитара, анан тиги соло гитара деп. Комуздун ушундай эмесин салып черте аласыңарбы? Ушул комузчулар ансамблин түзүп, анан тиги оркестрде болсо жанагы альт, прим, анан бирдеке болуп жүрөт вот. Аларды көп мен жакшы түшүнбөйм вот. Анан нукура комуз азыр тиги мындай эмесин ача элек да, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн ача элек. Эч кимдин азыр эмесине жете элек азыр вот. Токтогул черткен вот. Анан аны да эч ким изилдеген жок да, чындыгындачы. Ишиңерге ийгилик. Рахмат. Рахмат Төлөн агай. Радио каарманыбыздын суроосуна жооп узатасыңарбы жигиттер? Нурак атамдын окуучусу, сен ошол жөнүндө айтып бер. Кандай дейсиң? Сөз аябай көп болду негизи. Комузду түрлөп деген суроо болду, Комузду түрлөп, анан бир топ түзүп, группа атайын бир ансамбль түзүп ойносо болобу дейт. Андай кылса негизи 4 кылды кылып жүргөн азыр жигиттер бар. 4 кылды комуз кылып чертип жүргөн. Ошол тарапка ыктап, ошол тарапка кызыгып жүргөн балдар кылып жүрөт. Негизи албетте кылса болот. Ал нерсени айтып аткандай бас комуз кылып, 4 кыл тагып, ошол нерсе менен мындай заманбап музыка ойносо болот да негизичи. Заман музыкага жакшы болот. Биздин өзүбүздүн ансамбль менен кызыгып жүргөн нерселер бул жаңыча заманбап фольклор музыкасын өзүбүз чыгарып, ошо ансамбльдеги балдар өздөрү жаңы музыка жаратып, негизи эле музыка багытында жаңы жанрдын үстүндө иштөө жагында эмгектенип жүрөбүз, азыр кызыгып жүрөбүз да. Маселен, жазуучу өзүнүн жазган чыгармасынын түп нускасын өзгөрүп бурмаланышын каалабайт да. Акын дагы өзүнүн жазган ырын бурмаланышын эч качан каалабайт. Ошол сыяктуу эле Ыбырай атабыз, улуу залкарларыбыз дагы өздөрү жаратып кеткен күйлөрүнүн бузулушун
каалаган эмес, бузулуп калат деп да ойлогон эмес болуш керек да. Мен урпактарыбыз ушинтип эле чертип жүрөт депчи. Кандай ойлойсуздар? Ушинтип 4 кылды комузга салсак же дагы жанагынтип бир заманбап кылып ийсек? Мен мындай ойлойм да, бул комуз ушул турганы боюнча мисалы үчүн беренеси жок, кылы үчөө болгон бул бекеринен эмес да. Бул биздин ата бабаларыбыз ушундай кылып тандап берген да. Мына ушул болгон, ушундай болгондо ушу мыкты болот экен деп тандап берген нерсе. Биз ушуну сакташыбыз керек да. Азыркы замандачы андай музыка менен тип элдин баары ойногон музыканы же болбосо батыштын музыкасын ойнош эч кимди таң калтыра албайсың да, негизгисинде. Бирок элдер азыркыга чейин таң калып келишет, бирок негизгиси ал эмес да. Батыштын элдери мисалы үчүн аны менен таң калтыра албайсың. Скрипка менен ойнолчу чыгарманы сен комуз менен ойногочу скрипка менен ойногон жакшыраак. Или 6 кылдуу комуз деп атпайбы? 6 кылдуу комуз дегенде 6 кылдуу болсо ал комуз эмес да анда. Комуз деген ушул 3 кылдуу болгон үчүн. Мунун 3 кыл болгону менен буралышы да комуздуку да, өзүнүн. Албетте. Мисалы үчүн балалайкаң деле 3 кыл, бирок алар буралышы башкача. Ал гитарага тектеширээк келет да кичине. Анан баягы өтө эле заманбап болуп кеттик деп эле, баягы өзүбүздүн нукралуулугубуздан четтеп эле. Нукралыгында болуп атпайбы ошо? 4 кыл 6 кыл кылып ийсек, андай комузубуздун комуздук касиетин балким жоготуп алаттырбыз. Мисалы үчүн жана бас комуз же болбосо прима дегендер сыяктуу айтса кетсек, андай нерселерди илгери эле Союз учурунда эле жасалган анын баары. 2 жолу реконструкцияланган комуз. Шеркул, сиз айтып кетпедиңизби, баягы музыкалык багытыбыз дайыма эле 2 багытта келет депчи, бири өнөрпоздор, бири болсо чыгаан адистер депчи. Анан кээде аспап ойномок тургай, аспапты тааныбагандар, жанына келбегендер, сиз айткандай буроосун бурай албагандар сахнанын төрүнөн орун алганын көргөндө, баягы адис музыканттар катары өзүңөрдү кандай сезесиңер, кандай ойлор келет? Жакшы эле сезем, андай деле ыңгайсыздык. Бирок негизи өнөрдүн төрүндө адистер туруш керек да. Жашоо эме да, мыйзамдуу эле нерсе да. Бул илгери деле болуп келген, азыр деле болот, кийин деле боло берет нерсе, ушундай нерсе. Анда биз ишенден жакшынакай бир буюлга токшойбуз. Эмилден кечириңиз, сиздин ата жөнүңүздү эле алмаштырып атам го. Жакшы бир буюлга токшойбуз. Комузун колуна алып, толгосун бурап калды. Кандай кылганбыз эми? Ушул Камбаркан күйүн атасы Карамолдо Орозов атабыздын Камбаркан. Жумалак Ботой деген чыгармасынан деп берейин. Жакшы болот. Эми сен уга алганда.
Эң сонун эмне айтсаңыз, күнү кандай черткен туура да? Мисалы үчүн техникага салып туруп эле чертип койгон жакшыбы же ошого сүңгүш керекпи? Түбүнөн нукуралуулугуна сүңгүп кирген. Негизи күнүн кандай күү экенине жараша чертиш керек. Техника талап кылган күнү техника менен чертиш керек. Салмактуу күнү терең ой менен, салмак менен чертиш керек. Бирок баары бир экөөнү айкалыштырыш керек го, кандай болгон күндө делечи. Жүрөктөн чыкса жүрөккө жетет деп коебуз го. Анан баягы экөөнү айкалыштырып, баягы элге угумдуу болуш үчүн, жугумдуу болуш үчүн Негизи күнүн эмне үчүн жаралган экенин түшүнүш керек да биринчиденчи. Күнүн атын карап, эмнени чагылдырат бул күү депчи. Бир күү бул агым сыяктуу да, бир ар бир күнүн өзүнүн тарыхы бар да. Баягы айтып чертиш керек, биздин ата бабаларыбыз айтып чертишкен да. Силер да айтып убакыт чектелүү эмес жагдай болгондо айтып калат болсоңор керек, Албетте тарыхы бар күлөрдү тарыхын айтып черткен негизи. Жана бизге жетип атканы дагы ошондон го. Мындай жөнөкөй элдерге айтып берип, эмне жөнүндөгү баарын даярдап берип туруп анан чертип күчтөнүп берсең, жакшыраак түшүнүшөт да. Баягы силер нагыз адис музыкант болгондон кийин музыканын ар тараптуу багыттарына эле аралаша берет болсоңор керек, Ооба. Мисалы үчүн экөөңөрдү көрүп туруп ойлоп атам да, заманбап кийингенсиңер, заманбап ой жүгүртүп отурасыңар. Ушундай чакта баягы эмне үчүн ушу аспаптарды, улуттук аспаптарыбызды тандап алдыңар? Жагат бизге анткени. Анткени бул нерсе каныбызда бар деп ойлойм. Баары бир тартып кетти да. Мен деле мисалы үчүн башында классик аспабын ойночумун. Классик аспабын ойноп атып, вибрацияларымды кыргызча кылып кетип, ушундай сөз укчумун да, сен виолончелди кыргызча ойнойт экенсиң депчи. Көп сөз укчумун. Кыргызча чыгып атат сеники депчи. Демек кыргыздын каны жүгүрүп туруп, тамырыңызда кыргыздын каны күчтүүрүк болуп кеткен экен да. Бизде радио угарманыбыздын телефон байланышка чыкканы бар экен, угаалык. Урматтуу радио угарман, сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Ким сиз, кайдан чалып атасыз? Аты жөнүңүз ким? Мен Коткорбаевдан чалып атамын. Жакшы болот. Атым Абдырашид. 75-теги карый адаммын да. Абдырашид атасыз. Сөз кулак сизде. Бул жигиттер абдан комузду жакшы чеккен, жакшы үйрөнгөн адамдар экен. Рахмат. Бул кыргыз барында бул комуз миңдеген кылымдар атадан бабага, небереге, чөбөрөгө өтө бере турган күүлөр чертиле берет. Бул кыргыз барында бул комуз эч качан Кыргызстан ажырабайт, түшүнүгүм боюнча. Туура Бул айтасыз. жигиттер жакшы чектет экен. Жана Коргол Досуевдин күүсүн болушмада жимип, Акбакайын иштеп чыгып чертти. Ооба. Ушул күүнү чертип беришинчи, мүмкүнчүлүктөрү болсо. Эң сонун. Вакыт таалай, өмүр тилейм ушул жигиттерге. Өнөрүңөр өркүндөй берсин. Эгери комузду колуңардан түшүрбөңүздөр. Рахмат ата. Айтканыңыз келсин. Кыргыздын эки бычакка сап жигитине биздин Абдырашид атабыздын, аксакалыбыздын айткан батасы тийсин дейбиз. Ушундай бир адамдардын алкоосун угуп жатканда шыңыңарга шык кошулуп, демиңерге дем кошулуп, дагы бир тоону томкуруп жибергиңер келеби? Музыка жаатында. Албетте. Мындай адамдар негизи эле азыр эле аз. Ушундай күнү терең түшүнүп кабыл алган кишилер аябай эле аз. Көчөгө чыксаң, ойноп берсең элдерге бригаданы билесиңби же тигиндей саундтректер айтып ошону билесиңби, ойноп бересиңби деп сурайт да. Ошол сыяктуу ушундай кара кишилер угуп турган биз үчүн аябай шык, дем берет бизге. Кээде жаш балдарга караганда ушундай кара кишилер менен жакшы сүйлөшөбүз да. Жакшы. Ушундай болуп калат. Баягы азыр кимиңерден Акбакайды угабыз? Кимиңерче десеңер жигиттер. Анда Шеркул комузун Акбакай деген күү аябай татаал күү да негизичи. Мына жана айтып өткөндөй неме да? Бала кезинде үйрөнгөн күү. Анан ал кезде черткен башкача чертесиң. Анан ушундай дагы эле мен бул күнү үйрөнүп бүт элекмин деп айта алам да. Кийин аксакал болгонго чейин чертсем керек деп ойлойм. жакшы негизи Акбакайды сөзсүз сурашат,
Баары сурайт. Баары сурайт. Кулакка сиңип калган гүлда комузчуну көргөндө эле акбакай эсеске түшөт окшойт. Азаматсыз Кочкордон чалган Абдрашид атабыз сизге алкышын айтып дагы батасын берип атат болуш керек. Бул жарыкчылыкка жакшы. Бул жарыкчылыкта ар бир адам өзүнүн вазифасын аткаруу үчүн келет деп айтылат го. Силер деле балким ушул биздин кыргыздын аспаптарын кайрадан жайылтуу үчүн келгендерсиңер жигиттер.
Балким. Анан ушинтип эле Кудай буюрса баягы музыкант болуу деген чоң түйшүктү талап кылат да. Бул жолду тандаган соң ага бүтүндөй өзүңдү арноо керек дейт. Силер дагы өзүңөрдү музыкага толук арнайсыңарбычы? Кандайдыр бир учурда таштап кетем деген оюңар келбейт? Жок, кандай жок. Биз деген сыймыктанабыз. Ошо кыргыз аспаптарына күү дүйнөсүнө киришип алганыбызга биз абдан өзүбүздү бактылуу сезебиз. Мына азыр экөөңөрдү карап отуруп, музыкалык аспапта бизде телефон байланыш бар экен, угуп алып анан сурообузду уланталы. Алло, урматтуу радио каарман, сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Мен кайрадан Абдырашид. Шеркул, О. сен четтиң да, Ооба. Акбакайды. Өзүң айтып атпайсыңбы? Бул аябаган татаал күндө. Татаал өтө татаал. Болушмада жымыктар эмеспи? Ушул жалаң комуз чертип жүрүп, кыргыз эл артчы деген наамды алган. Нечен ордендерди, медалдарды алган. Бүт чет мамлекеттин баарын кыдырган, көрдүңбү? Ошо башка инструменттер дегеле көңүл бурган эмес да. Анан силер дагы тигил ансамбль балекет салекет дебей, комуздун артынан кубаласаңар, кыргыз эл артчы деген наамга жетесиңер. Болушмада жымыктыны черткенде, чертип атканда таң каласың. Экиинин күйшөп коюп, улам дем берип. Карагачы, кыргыздын күү сүйгөн кыргыздын. Кыргызстанда мен билгенден болушмада жымыктан ашык. Чертип албай аткан. Адам жок. Жок. Чыга деле. Ушулардын эмесичилер улашыңар керек, комуз кармагандан кийин. Абдырашид ата, айтканыңыз келсин. Кыргыз жоголмойун, комуз миңдеген кылымдар жашай берет. Буга мен толук ишенем. Айтканыңыз келсин. Дагы бизде бир өркүндөткүлө. Дагы бир угарманыбыз күтүп атат. Байланышты кабыл алалы. Саламатсызбы? Кимсиз? Кайдан чалып атасыз? Аты жөнүңүз? Бишкектен эле Сулайманова Шамила деген пенсионерка. Угарманыбыз. Бул эки жигитке ден соолук, чоң бакыт, узун өмүр каалап кетким келет. Ушундай балдар бизде Кыргызда көбөйө берсин. Анан өткөндө бир телевизордон Геннадий Базаровду эскерүүсүндө сиздер угуп туруңуздар да. Ушинтип эскерип атат да. Биз Америкага баратабыз дейт корабль менен. Ичинде жанагы Моисеев атындагы неме дейт, би ансамбль бар дейт, бир короо. Анан Болот Миңжилкыев бар дейт. Анан кийин Асек деген өртчү бар го, Мусанын ырларын ырдап жүргөн. Асек Жумабаев. Ошол киши отуруп баратат дейт, анан палубага тиги Болот Миңжилкыев эскерүүсүндө айтыптыр да, тиги Геннадий Базаровгачы. Бул жарыктык киши эмнеге барат дейт, эми Америкада мунун өрүн ким түшүнүп, ким угат дегендей ой келген дейт да. Анан кийин барып концерт бердик. Концерт бергенде дейт, бар тиги бийлеп чыгып кетип атты дейт. Мен арияларды ырдадым дейт, кол чабышты дейт. Анан Асек байке чыкты дейт сценага. Чыкканда бир эки үч ырды ырдаганбы комузу менен. Зал ордунан туруп дейт. Нью-Йорктогу тиги угуучулар кол чаап туруп бир 5 мүнөттөй кое бербей ушундай баалашты дейт да. Элдик неменичи. Анан кайра келатканда дейт, Асек байкенин жанына келип туруп, байке, мен сизге баратканда ушундай ой келип, ушинтип ойлодум эле сиз тууралуу. Анан ошол оюм үчүн мен уялып турам сиздин астыңызда. Сизден ошо ойлоп койгондугум үчүн сизден кечирим сурап астыңызга келип турдум деп айттым дейт да. Ушинтип болот. Тиги Геннадий Базаровга айтып берипти да, ошону телевизордон уктум да. Көрдүңүзбү? Элдик немени кайсы жерде да болсо баалайт. Бул комуздун тилин баардык жерде бул неме түшүнүшөт да. Баалайт. Анан кийин бул жигиттерге ден соолук каалап, жакшылыктарды каалайм. Жакшы жубайларга туш болсун ушул эки балам. Дагы эмнени айтайын дедим. Силер бир эле жигитке жетимишөөнөр аздык кылат дейт. Силер ушу бир эле комуз менен чектелип калбагыла кагалайымдар. Силер тилди да үйрөнгүлө. Айтматов айтканда, азыркы заманга байланыштуу кыргыз тил деп эле, кыргыз тили менен чектелип калбайлы, көп тил билели деп.
силер келечегиңер алдыда көп өлкөлөргө барасыңар. Жок дегенде англис тилин, дагы бир немис тилин үйрөнөсүңөрбү? Дагы тилдерди өздөштүрүп бош убактыңарда аракет кылып билимиңерди өркүндөткүлө. Чоң рахмат. Жакшы каалоо тилектериңизди айтып кеттиңиз, урматтуу радио каарман. Азыр биздин Эмил деген жигитибиз өз колуна кыл кыягын алып камданып калды. Эмесе Эмилден бир жакшынакай күбө угуп алалык, анан кийин кайра сөзүбүздү улайбыз. Бекмуратов атабыздын Жол жүрүш деген күрсүн тартып берейин. Жакшы болот. Мындайда кыргыз баракелде деп айткандан, бали деп айткандан эч качан тартынган эмес. Деги эле жигиттер музыкалык аспапта ойноп жатып, өзүңөрдү ушунча эркин сезеткенсиңер да, мага суудагы балыктайчы. Буну өз жолуңарда туура тапкандык деп айтсак болобу? Болот, албетте. Кайсы бир деңгээлде болот. Өнөр баардык адамга буйрбаган, өзгөчөлөнгөн, кармап көрүүгө, ээлеп алууга мүмкүн болбогон ыйык нерсе да. Бирок анын жүгү дагы ошончолук жеңил эмес. Айтсаңар, өнөр жолунун бийиктиги, чеги кандай болуп болду экен? Ошол учурду өнөр жолунун бийиктигине, чегине жеткен учурду элестете аласыңарбы? Радио каарманыбыз бар экен, күтүп калды, суроосун кабыл алалыкчы. Урматтуу радио каарман, угуп атабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Бул жаш комузчу жигиттерге каалоо тилек айтып коелучу. Жакшы болот. Ушу башка жаштардай болуп бош жүрбөй, башка нерсе менен алектенбей, ушу кыргыздын классикалык күүлөрү менен алектенип кичинекейинен аралашып, атадан артык уул дейт го кыргыздарда. Ошо аталардан да ашып түшүп мыкты комузчу болушуптур. Ушу жигиттерге ийгиликтерди, жакшылыктарды каалайбыз. Кеңден соокта болуштун. Кыргыздын күүлөрү оңой менен комуз күүсү элдин баарына эле мындай багына бере турган өнөр эмес го, ошол өнөрдү багындырыштыр да, жаш болсо деле. Ошол дүйнөгө Самара эжедей болуп, атагы чыгып, мыкты комузчулардан болуштун, ийгиликтерди каалайбыз. Жакшы болот, сонун каалоону айттыңыз.
биздин жигиттерибиз дагы колдоруна комузду кармап жакшы көп ойноп бергенге даярданып жатышат. Биз комузчулар Атайды, Мураталыны, Ыбырайды, Осмонкулөңдү, Залкар адамдарыбызды китептен эле окуп, телеканалдардан чакталып эле көрүп калдык да, алардын күйлөрүн угуп отуруп, бир чалкаган деңизге жолуккандай, ааламдын бийиктигине чыккандай көкүрөгүң жалындап, дилиңде от жанат. Ал эми силер аткарган күйлөрдү угуп отуруп деле дүйнөм толкуп, күү өнөрүнүн ырахатын сезип, асман жердин ортосунда калган бир ажайып дүйнөнүн чордонундагыдай сезимге түштүк жатам да. Бул аккан арыктан суу агат дегендин өзү окшойт жигиттер. Эми азыр экөөңөр колуңарга комузду алып даярданып калдыңар. Чөг ойноп берет, чөг аткарат окшойсуңар. Кайсы экөөнү угабыз? Ошо убакыт таштаган байланыштуу экөөбүз Токтогул атабыздын чайкама аттуу айтымдуусун чөг ойноп берели. Жакшы болот уга алганда. Başı çaykama, götülüğün aytama, oydu oydu bastımdı, oydu bas, geçti sen oykama, ey. Tek tuşuna bozulup, tekminin göngül aç, yendirmenin çaldatar, değişmenin tağatar, büyümenin kızgatar, kulütmenin tağatar. Мүлік болған соң, аштан тойдан қалған соң, бүліктігі не пайда? Алғаным сұлу болған соң, арқырап беттен алған соң, сұлулығы не пайда? Бүлік минген күнді мас, көпкен бойдақ түнді мас, жорғол течен топқа мас, жорға минген жолда мас, ой моқты қатын ішке мас, ойнақ келін түшке мас, ей! Азаматсыздар жигиттер, силер мынтип колуңарды ойнотуп, бутуңарды кошуп мынтип буу чексеңер, биздин силүү кыздардын жүрөгүн чукка салып туратасыңарбы? Экөөңөр тең үйлөнө элексиңер, Экөөбүз тең бойдокпуз. Эми убакытыбыздын ушунчалык тардыгы албетте өкүндүрөт, бирок силер менен жолукчу эфирлерибиз дагы алдыда көп болуш керек жигиттер. Анан айтсаңар, азыр деле биздин жаратмандарыбыз күү жаратып атпайбы? Ушу байыркы күйлөрдөн айырмасы кандай? Силер баягы чебер устат адистер экенсиңер да, анан баягы экөөнү ойногондо айырмачылыгын байкайсыңарбы? Мындай да, ар бир замандын өзүнүн күүсү болот да, ошо сыяктуу эле жашоонун шартына жараша эле музыка дагы ошол сыяктуу чыгарылып келе берет да. Азыркы биздин жашообуз кандай темпте жүрүп атса, азыркы музыка жаратуучулар дагы ошондой
темптеги музыкалар жаратышып атат. Бирок мен өзүм баягы угарман катары өзүмдүн баамымда энергетикасы окшошпой жатканда эмне кополдой боло берет да. Бул эмнеликтен, балким бул баягы рамкага чыкпай үйрөнүп алгандан эмеспи? Жок, сиз айткандай Системалуу билим алып алгандан эмеспи? энергетикасы депчи. Ошол нерседе кеп ошондой жатат да азырчы. Эски доордун өзүнүн эмеси бар да, ошол сиз айткандай энергетикасы бар. Ошол учурдагы адамга шык келген учурлар ошол энергиясына байланыштуу көрөм да менчи. Мисалы үчүн азыркы күүлөр, мисалы бир киши жараткан күү менен биздин салттык күүлөрдүн айырмасын мисалы үчүн салыштырсак, ал салттык күүлөр деген 1000 жылдан берки чертилип келген тарыхый күүлөрчү. Бир комуз чертет, ал өлкүндөтөт, анан дагысы бул деген көптөгөн кылымдар бою келген кишилердин салымынан жаралган күү болуп атат да. Ал сөзсүз түрдө анын салмагы да оор болот, ал укуктуу да болот да, ал эмесинен негизи жаратылыштан. Мындай күү болсо, азыркы учурда чыккан күүлөр балким ошондой салмакка ээ эмес болушу мүмкүн. Бирок уккулуктуу болушу мүмкүн ошол учурда. Мындай жанагындай ар биринин өзүнүн жолу бар дейсиз. Жолу бар. Азыркы адамдарга, мисалы үчүн биз күнү түшүнгөн кишиге болуп атпайбызбы? Түшүнбөгөн киши үчүн ошол музыка жагышы мүмкүн да. Андан тышкары азыркы музыканттар бала кезинен баштап ар кандай чет элдин музыкаларын угуп атабыз, классика угабыз, түрлүү поп музыкаларын угабыз, кулак ошол уккан сайын сиңе берет да. Эски адамдар жалаң комуз күүсүн угуп жүрүп, ээрчип жүрүп, өсүп, ошол нерсеге толушуп, балким чыгарганда дагы ошондой эскиче чыкчу эле деп ойлойм да. Кандай болгон күндө дагы өзөгүбүздү ала жүрүшүбүз керек экен, жаңылыкка дагы батынып кол салышыбыз керек экен. Урматтуу жигиттер, силерге алкышыман башка айтар кебим деле калбай калды. Өзгөчө силердин заманбап болуп туруп, бүгүнкү күндүн жигиттери болуп туруп, ушу кыргыздын нукуралуулугун алып жүргөнүңөр көңүлүмдү аябагандай толкутту. Урматтуу радио каармандар, сиздер Күнчүбак деп аталган уктурубузду түз эфирде тыңшадыңыздар. Бүгүн бизде конокто Эмиль Ишин жана Шеркул Шерик уулу болду. Өзүңүздөр баалап, өзүңүздөр болгологондой бүгүнкү эфирибиздин көркүн ачкан кыргыздын супсулуу жигиттерине, кыргыздын эр азаматтарына ийгилик гана каалайлык алып барган Жаңылай Алиева болду. Кездешкенче. Рахмат.